Менин атым Сарыбай Раушан. Сарыбайна бул тармакта иштеп атканыма 1 жыл болуп калды. Биринчи келип иштегенде мен жардамчы катары иштедим. 3 ай аралыкта үйрөтүп көрүштү. Эгер өздөштүрсөм иштейсиң деди. Өздөштүрүп кеттим, күчүм жетти. Башында бир аз кыйналуулар болот. Мындай оор жумушта. Эртең мененки 8ден кечки 5ке чейин иштейбиз. Эртең менен 8де келгенде өзүмдүн крандын жолун карап текшерип, таштар жокпу деп текшериш керек. Анткени кранга бир бүдүр таш болсо дагы коопсуздук келтирет. Андан кийин крандын сырткы келбетин карап, анан кранга чыгып, ичин айдайм, ары текшерип, могу крандын илгичтери деп коет, ошолорду ары бери жылдырышыбыз керек. Ылдый арган өзүбүздүн фразаларыбыз бар, айтыла турган сөздөр, майна, вера деп ошолор менен текшеребиз. Андан кийин 8ден башталганда мен өзүмдүн уруксат бере турган электрик сварщиктерим бар. Ошолор мага жумушка киргенге уруксат берет деген кол коюп беришет. Анткени кранды текшергенден ошол журналга кол койдуруп келишим керек. Анан жумуш башталат. Жумуш башталганда жүк ташуучу вагондорду иштетебиз. Ошолордун бузулган, сынгандарына мен мисалы дөңгөлөк алмаштыра турган болсок, биринчиден бейкерлерди коюп берем. Бейкерлерден кийин стропольщиктерибиз бар. Мен астында жумушчулар, алар чыгарып дөңгөлөктү, эски дөңгөлөктү чыгарат, жаңы дөңгөлөктү мен коюп берем. Андан кийин люктарды көтөрөбүз, ошолорду да жардам беребиз. Мондай стружка, жаралган металлдарды жүктөгөнгө туура келет, ошолорду көтөрүп вагондорго салабыз. Оорчулугу абдан кылдат, маани берип, ар бир эмеге көзөмөлдөп туруш керек. Анткени бул жерде үн менен гана иштебестен, менин стропольщиктерибиз менен, жумушчулар менен колдун кыймыл аракети менен, баштын кыймыл аракети менен иштейбиз. Алардын кээ колдору бошобой калат. Колдору бошобой калганда алар үн менен чыгарышат. Болбосо колдун кыймыл аракети менен иштеп, баштын кыймыл аракети менен иштейбиз. Ошонун баарына көзөмөлдөп туруш керек. Мындайча айтканда 1 секунттагы алаксыбашың керек башка жакка. Үйрөнгүчө оор эле, техникадан техника, бирок көнгөндөн кийин жеңил. Өзү билет, мен үйдөгүлөр техника абдан кызыкчумун, көп нерсени аймай кылчумун. Ошон үчүн айтты, көзүң жетсе иштеп кет, өзүң алып кетем десең, күчүң жетсе. Болбосо 3 айлык тажрыйбанын ортосунда анда токтот кой деди. Макул деп 3 айлыкка келдим, көзүм жетет деп айттым, иштеп кете алам деп. Анан 1 жыл болуп калды. Үйдөгүлөрүм дайыма колдойт. Дайыма кечинде келгенде кандай иштедиң деген тосуп алуулар болот. Техникага кызыккан себебим бала кезимен эле, мисалы бала кезинде алсам, үйдө байкелерим башкары болуп, алардын колу бошогон кезде, үтүккө апама керек болгон кезде бузулуп калса, мен өзүм эле алып оңдочумун. Ошондон кызыгууларым көп болгон. Байкелерден кийин машина алып, аны кылганда алар менен кошо аралашып жүрө берчүмүн. Ар бир бирөөлөр сурай берчүмүн тажат. Ошону кызыгуу менен көп техникага, аялдын жумушуна техникага көбүрөөк кызыгам. Мен бул кран дегенде көбүнчө телевизор, шаарларда көрчүмүн. Кызыкчумун, бирок кандай айдалат? Мисалы жеңил машина айдаган башка. Мен үчүн бул кран кызык болчу да. Кантип айдалат? Каякта кандай оор жумуштар жасалат муну менен? Ошону кантип айдаш керек? Ошо менен келип кранга өзүм келбегенде мен эле таң калдым. Биринчи кандай айдалып кетет, кандай болот, мен көтөрө аламбы ушу жумуштун баарын деп. Өзүм азыр күчүм жеткенге 100 болбосо дагы бир 90% ыраазымын десем болот да. Өзүм бригадам менен алышып кеттим. Бригадамда жакшы адамдар, ошолордун күчү менен да, жардамы менен көнүшүп кеттик.